жүрөгү эмне деп айтып атат, интуиция. Ошого ишенбей калганда мы начинаем вот это все делать. Давно бизге кереги жок нерселерди чогултуп жүрө берет экенбиз да. Ички жөлөгүң туруктуу болгондо сени эч ким обижать эте албайт. Жан дүйнөнүн тынчтыгындагы биздин ачкөздүк алат да. Амансыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Буга чейин биз акча тууралуу, аялдык энергия тууралуу, аял менен эркектин ортосундагы мамиле тууралуу көптөгөн эфирлерди жасаганбыз психологдор менен. Бүгүн бизде Сюцай адиси, коуч Айгүл Бошкоева эжекебиз. Айгүл эже, саламатсызбы? Саламатчы. Алдыда айтып кеттим, ошол акча тууралуу, башка нерселер тууралуу психологдор менен абдан кенен эфирлер болгон. Анан мен сизди интернет тармагында көрүп калып, байкап, мындай сиз менен жан дүйнө тынчтыгы тууралуу сүйлөшкүм келип турат. Бул нерселерди биз ушул психология өнүккөндөн кийин түшүнүп жатат окшойбуз. Ошол жан дүйнө тынч болсо, бардык нерсе жакшы болот деп айтыптырсыз да. Анан кенен төкпөй, чачпай өзүңүз түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздар. Ооба, бул да бир интервьюда жан дүйнөнүн тынчтыгы жөнүндө айткам. Себеби бул опытты мен өзүм башыман өткөрдүм да. Эмнеге ушул изденүү жолуна келдим? Почему мындай уверенно айтып атам да, что жан дүйнө тынч болгондо баары келет деп. Себеби өзүмдүн дагы көп эле биздин аялдар катары эле ошондой эле тагдырда жашап келаткам да. Анан кийин көп нерселер болду. Мисалы, внешне мен жакшы акча тапкан күнү деле, жакшы жумушум бар, жаш болсом деле, келбеттүү болсом деле, ичимде внутреннее состояние неспокойное было да. Анан ошол маалда бардыгы болуп туруп, именно сырткы дүйнөдөгү болчу нерселердин баары болуп туруп, бирок ички дүйнөм тынч болбогондо мен ошондо изденүү менде ошондо башталган да. Вот, анан бул изденүүгө 10-15 жыл болуп калды десем болот. Абдан көп убакыт, кенен. Абдан көп кенен убакыт кетти. Себеби мен бул изденүүлөрдү бирөө үчүн эмес, же алып бирөөнү алып бирөөгө сатам деп эмес, именно өзүм үчүн да, мындай аябай качественно өзүм үчүн изилдеп, анан кандайдыр бир түшүнүктөрдү жашоомдо колдонуп, анан ушуга келдим да. Сиз ушул нерсени изилдеп баштагандан кийин канча убакыттан кийин ошол мындай жан дүйнөңүзгө тынчтык келип, сиз каалаган нерсеге жеттиңиз? Эгер ушул жолдо 10-15 жыл болсом, бир 10 жылга жакын мен изденүүдө болдум. Бирок вот тотальное спокойствие деп коелучу, именно мен каалаган тынчтык, жан дүйнөмдөгү тынчтык бир 10 жылдан кийин келди десем болот. Ага чейин кылган ар бир кадамым, ар бир окуум кирпич катары, мындай бир кирпичтерин коюп келди да. Бир эгер бул тепкич болсо, ар бир кадамы болду да. Ар бир ошол окууну өткөн сайын мен жакын болдум ошогочу, тынчтыкка жакын болдум. Но тотальное вот успокоение, тотальный вот такой внутренний покой ушул точка 0 деген проекттен келди да. Бул точка 0 деген проектти ноябрдын аягында мен Турциядан окуп келдим. Бул дагы отклик души болду да. На самом деле биз мындай көнүп калганбыз да, бирөөнүн айтуу менен жашаганга, айтымы менен, башым менен жок, башка жолду көрсөтсө, жан дүйнөм экинчи жерге тартып, башка жолго тартып турду да. И ошол конфликтти байкап, и ошол жан дүйнөм каяка тартса, ошол жака тартыла баштадым да. Для эксперимента. И ошентип мен точка 0 деген проектке попала. Точка 0 деген проект бул адамдын именно жан дүйнөсү менен иштеген да. Ошол жерден ошол тотальный спокойствиеге келдим. Ал эми ошо точка 0 деген эмне болгон, аны кандай кылып процессти жүргүзөсүздөр? Процесс мындай. Почему бул проект точка 0 деп аталат? Себеби биз жаңы төрөлгөндө, бала жаңы төрөлгөндө, бир күндүк бала төрөлгөндө, ага даже бир ай эмес, бир күн эмес, ал 0 деген
Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Турат да точкада. Анан ошол биз жаңы төрөлгөндө бизде ата-энебиз мисалы бир за какие-то достижения жакшы көрбөйт, за какую-то красоту жакшы көрбөйт. Бул дүйнөгө төрөлгөнүбүз үчүн гана ушундай бизге мээрим төгүп, бизди жакшы көрөт эмеспи? Ошол точка 0 да. Бул проект болсо, ошо 5 күндүн ичинде лично сен менен иштеп, обучение 5 күн турат да. Сен менен иштеп, ошол 30-тасыңбы, 40-тасыңбы, ошол жашка чейинки алган программаларыңды, установки да, опыт жизни, анын баары бизде сохраняется же, биз ошол бир опытты өтүп, андан кийин ошого жараша жашап калабыз да. Мисалы, жана ысык сууга күйсөк, уже барбай калабыз агачы, ошондой сыяктуу. Хотя ал ысык суу менен биз колдоно алсак болот, жууна алсак болот дегендейчи. Ошол бизге установка берет да ар бир опыт. Ошон менен жашап калабыз. Бул проект болсо обнуленияга алып келет да. То есть сени ошол 40 жашта болосуңбу, 50 жашта болосуңбу, внутренне ошо чогулган программанын баарын сенин башыңдан, денеңден удалять этет да, жок кылып, өчүрөт, обнуление кылат, и сени именно точка 0 деген баягы состоянияга алып келет. Мисалы үчүн мен 30 жашта болсом, 30 жашка чейин мен денеңе сиңип калган окуялар кандайдыр бир блок, ошонун баары мындай өчөбү? Ошол сеанс кандай болуп өтөт эже ал? Мындай да. Ошонун баардыгы өчөт, и ар кимдики ар кайсы уровеньде өчөт. Насколько человек может себе позволить, ошончо өчөт да. Мисалы, аң сезимиңиз буга чейин аң сезимиңиз менен иштеп жүрүп, аң сезим бийик болсо, ошол сиз бара алган бийиктикке чейин өчөт. Эгер сиз жаңы эле на этом этапе болсоңуз, ошого жараша өчөт. Потому что если жаңы баскан баланы, мы же не можем посадить за руль автомашины, правильно? Ошол аң сезимибизге жараша өчөт да. Эми алдыда айтып калдыңыз, жан дүйнө тынчтыгын 15 жылдан бери мындай изилдеп, окуп, үйрөнүп жүрөм депчи. Анан деги эле бул жан дүйнө тынчтыгы деген эмне экен эже? Бул мындай эч нерсени акча, бийлик, байлык деген нерсени ойлонбой каласың, эмне болуп калат? Кандай мындай абалда болосуң? Бул абалды мен ошол проекттен келгенден кийин уже 2-3 күндө эле сезе баштадым да. Мурда эгер мен слава богу, жолдошум бүт баардык условияларды жасап берген да. Мындай мисалы мындай алганда, эгер просто домохозяйка болгон келсе, бүт условиялар допустим бар да. Кызымды карап, жолдошумду карап, үйдү карап эле жүрсөм деле болмок. Бирок мага в душе ничего, что-то не хватало. И мен үйдө тура алчу эмесмин. Мен тияка барышым керек, бияка барышым керек деп. Именно ошо обнуление, жан дүйнө тынч болгондо мен эч жака шашпай калдым да. Мен эч жака тынчсызданбай калдым. Тынчсызданбай калдым. Эч жака барам дебей калдым. Мындай мне самой собой хорошо стало, да. Мен именно если до этого было ощущение, что я что-то упускаю, бир жака жетишпей жатам, бирдемеден калып калдым деген болсо, жан дүйнө тынч болгондо убакыт токтоп калгандай болот экен да. Убакыт токтоп, и сен бир нерсенин артынан чуркабай, именно дүйнө вокруг тебя кружится, да. То есть сен центр своей жизни болуп калат экенсиң да. И каалаганыңды кыласың. И кылганда дагы эгер мындай чувство вины жок да, күнөө сезими жок, жана стыд жок да, вот именно өзүң центр болуп калат экенсиң да. И ошондо мындай как будто время остановилось да. Эми ошол мен да байкап калган учурларым болот да, баардык нерсеси бар, бирок мындай жан дүйнөң көкүрөгүң тынч болбосо, анын баары бир тыйынга тете болот экен. Эгер байлык, бийлик, баардык нерсең, сиз айтып аткандай шартың болсо деле, эгер бул жериң мындай толук болбосо, көкүрөгүң толук болбосо, ошол сиз айткандай да, мындай бир нерсени каалай бересиң, бирөөдөн бир нерсени үмүттөнө бересиң, өзүң жалгыз мындай отуруудан да керек болсо корккон учурлар болот да, өзүң менен өзүң дискомфорт болосуң. Эми ошол жан дүйнө тынчтыгын эмнелер жоготот азыр? Эмне болгондо мындай тең салмактуулукту жоготобуз жан дүйнөбүздө? Өзүбүзгө ишенбей калганда, өзүбүзгө өзүбүз ишенбей калганда, и жанагы опораны
Таянычты биз сырткы дүйнөдөн издеп калганда. Сырткы дүйнөдөн издеп, өзүбүзгө ишенбей, өзүбүздү укпай калганда. И өзүбүзгө ишенбей, могул именно жүрөгүбүз эмне деп айтып атат, интуиция, ошого ишенбей калганда мы начинаем вот это все терять. Ал үчүн ишеничти пайда кылыш үчүн, сырттан таяныч издебеш үчүн ошол ичибиздеги ишеничти кантип пайда кылабыз эже? Биринчиден, мен өзүм опытымды айтып берейин. Өзүбүздүн ишеничти пайда кылыш үчүн бул ар бир кадамыңда, мисалы, сенин бияка чакырышат, тияка чакырышат, бул жумушка иште дейт да, или давай мындай иш кылабыз дешет. Ошондо в первую очередь надо спрашивать себя, мен кандай деп ойлоп атам. Ооба бул тренд, ооба бул мода, ооба бул азыр актуалдуу нерсе, бирок мен буга кандай мамиле кылам? То есть надо спрашивать у себя. Мен кандай деп ойлойм? Биз эч качан өзүбүздү сурабайбыз да. Не нужно создавать себе авторитет, идол какой-то, авторитет внешний, сырткы дүйнөдө. Ошол авторитет болбой, өзүң авторитет болушуң керек да. И самый первый я вот себя спрашиваю, да, мен как я чувствую, ошол нерсе мага керекпи, жагабы, керек жокпу. Вот. И потом уже, когда өзүңө түшүнгөндө, андан кийин чечсең болот, ооба мага керек, и барасың, или жок, бул мага кереги жок. Бул почему важно? Потому что бул дүйнө биз деле бир убакытка келдик да. Анан каждое утро биздин ар бир адамдын өзүнүн максаты бар да, бирок ошол жанагы страдают от того, что не достигают своих целей, да. А почему мы не достигаем? Каждое утро бизге Кудай жана биз телефонду зарядтагандай эле бизге энергия берет 100%. Бир күндүк, Бир күндүк. Ошол максатыңа жет деп. А биз болсо эртең менен турабыз дагы, телефон менен бирөөгө чалабыз, бирөөнүн окуясына кирип кетебиз, бирөөнүн турмушу менен жашап баштайбыз, өзүбүздү унутуп калабыз. Ошентип зарядка-то садится, ошентип энергиябыз жок, кайра эле баягы күн бүтүп калат. Ошон үчүн важно понимать, что у нас есть ограниченная энергия и ограниченное время, да. И ошону үнөмдөш үчүн, энергия кантип кетет? Биздин вниманиябыз каякта болсо, ошол жака энергия кете берет. Энергияга не важно, сага пользасы барбы, жокпу, пайдасы, ал кете берет да. Ошон үчүн мы должны научиться управлять своим вниманием. Буга чейин деле психологдор айтып келген да, мен көрүп жаткан бизди угармандар мага кошулат болуш керек, көрөрмандар мындай. Баары эле айтышат да, психолог, коучтар мындай тынч абалда болсоң, мындай акча өзү келет, баардык нерсе өзү сени ээрчип баштайт депчи. Анан бул тууралуу да сиздин оюңузду уккум келип жатат. Мен дагы бул нерсеге көптөн бери түшүнбөй жүрдүм эле да, анан өзүм пока ошол башыман өтмөйүнчө, бул тынч абал деген биздин жанагы денебиздеги энергиянын туура циркуляциясы, равномерный. Баардыгы энергияга келет, баардыгы. А биз, когда мы в гневе, когда мы беспокоимся, биз жаман депрессияда болсок, энергия жүрбөйт, токтоп калат энергия. Анан ошол токтоп калган энергия бизге вот блокторду пайда кылат да. Вот, анан биз жана тынч абалга келгенде, почему все приходит? Потому что энергия циркуляция боло баштаганда, и когда мы в спокойном уме чего-то хотим, мы не беспокоимся, достигнем мы этого, не достигнем, получим, не получим, мы не беспокоимся. То есть, когда мы чего-то очень сильно хотим, избыточный потенциал деген маани бар да, бир нерсени өтө каалаганда, биз бүт күч, вниманиянын баарын, энергиянын баарын ошол жерге мындай кармаган, цепляемся, да, жумшайбыз. Ошонткенде бул избыточный потенциал, бул ашыкча энергия бизге за ойнобойт, ал бизге против ойнойт. И плюс еще, когда ты в спокойном состоянии, мындай понятие келет да, что заранее ты можешь отказаться, келсе келет, келбесе жок. Мындай привязка жок да, зависимость от этого жок. Ошондо бардыгы келе баштайт да. Мисалы биз магазинде турган нанды же сметананы биз ойлобойбуз да, мен аябай алышым керек, мен барып чуркап барып алышым керек да, бир жака кетип калат. Мы знаем, что сметана турат, и биз каалаганда барып спокойно алабыз. Вот такое состояние, вот такое отношение болуш керек да ар бир максатка. Ошондо бардыгы спокойно келет.
алдыда айтып өтпөдүм да, азыр ошо жан дүйнө тынчтыгын издегендер абдан көп депчи. Бул нерсе мурда деле бар беле же азыр ушул психология өнүккөндөн бери ушул нерсеге адамдар көп тартылып атабы же чын эле азыр ушул жан дүйнө тынчтыгын жоготкондор көппү? Бул дагы баягы эле аң сезимдин уровендерине жараша. Биздин бул 2000-жылга чейин негизи мына 20 веке деп коелучу, 20-кылымда бизде көп согуштар болгон. То есть элдер только на уровне выживания. Эптеп эле тирүү калсак деген уровенде жашап келишкен да. Балдарыбыз тирүү калса ачкачылыктан курсагыбыз тойсо деп. Пока бул базовый потребности жабылмайынча мы не можем думать, кто я, да, там, мне плохо, мое внутреннее состояние. Просто нам не до этого. Нам бы выжить как-то, да, тирүү калып, балдарыбыз тирүү калса деген ой. Ошол 20-кылым менен мына мисалы согуштар бүттү, более-менее уже вот все, что ты хочешь, если будешь работать в магазине, все есть. То есть потребностьтер, вот эти базовые потребности жабыла баштады. Ал жабыла баштагандан кийин уже адамдын аң сезими өйдө көтөрүлө баштайт дагы, анан жана пирамида Маслоу деген понятие бар го психологияда. Ошол пирамидага жараша просто көтөрүлө баштайбыз да. Вот, анан 20-кылымга караганда азыр бизде 21-кылымда, ну, разница же большая. Ошого жараша да. Эмоционалдык жактан аялдарга караганда мырзалар туруктуураак болот. Анан аялдар мындай ар кандай эмоцияда жүрөбүз. Сизге кайрылгандар же сиз азыр айтып атасыз, жана сеанстарды жасайбыз депчи, ошолорго көбүнчө эркектер кайрылабы же аялдарбы? Жан дүйнө тынчтыгын азыр аялдар көбүрөөк издейби же эркектерби? Ооба, аялдар. 80% аялдар. Эркектер келгенде мен абдан сүйүнөм, потому что обычно эркектерди аялдары мажбурлайт да, сен барышың керек, ушуну угуп көр, билип көр депчи. Эгер эркек киши өзү келген болсо, өз ыктыяры менен келгенде мен аябай кубанам, потому что эгер эркек бир нерсени түшүнүп чечип келсе, анда у него результаты будет больше, да. Негизи вот аял менен эркек келгенде, эркектер келгенде результаты у них быстрее и выше, да, аялдарга караганда. Мындай суроо бергим келип атат да, айрым адамдар болот, баардык нерсеге мындай аракет кылып жүрүп жетет, айрым адамдар болот, мындай ийгиликтүү адамдар жөн эле жүрсө өзү ийгиликтер келе берет. Бул деле ошол жана сиз айтып жаткандай, эгер жан дүйнөң тынч болсо, бир нерсенин артынан кубалабасаң өзү келе берет дегендей түшүнүк турбайбы? Мисалы үчүн аракет кылып жаткан адамда демек жан дүйнөсүндө тынчтык жокпу? Ооба, смотрите, туура айттыңыз да, вот почему кому-то легко достается, кому-то. Мунун баардыгы биздеги жанагы жаш с детства, да, балалык чактан ата-энебиз менен салынган программалардан, программа установкалардан. Биздин эгер ата-энебиз мисалы байлыкка дөөлөткө эмгек менен жетиш керек, чоң эмгек менен жетиш керек, жөн эле бул келбейт мээнет да, жеңил акча бул деген жаман, анан эртең чыгып кетет деген программалар сала берген да бизгечи. Экинчи адамга, который легко получает, анын ата-энеси башка программаларды салган. Кандай программалар? Ошол убакта ал кандай программаны салышы мүмкүн? Илгери баарыбыз эле ушундай деп чоң айткондой, мисалы үчүн иштеш керек, маңдай терминен табыш керек, мындай бардык нерсе. Мисалы дагы бир ушундай инструмент бар да, психологияда мастер-кит деген. Это проработка убеждений, именно ошо установкалар менен иштейт да. Ошол инструмент менен уже 6 жылдан бери өзүм дагы иштейм. И я на 200% убеждена. Ал эмне болгону түшүндүрүп өтпөйсүзбү же кандай болот? Мастер-кит деген бул электронное приложение да, телефонго как сам себе психолог иштейт да, телефонго приложениени сатып аласың дагы скачиваешь. И ал жерде 27 тренажер бар да. Страх, обида, установки, эмоциональная боль бардыгына 27 тренажер бар. Кандай суроо ичиңде вот эртең менен туруп, мен бүгүн эмне менен недовольна, да, какая у меня сегодня проблема деп, и ошого жараша проблемаңды жазасың, и ошол приложение сага наводящий суроолорду бере берип, ошонун программаны вытаскивает и устраняет, да. Мастер-кит деп аталат. Дарья Трутнева деген орус автору, азыр уже 70 миңден ашык пользовательдери бар. Колдонуучулар, аябай чоң результаттарга жеткендер бар. Мисалы, менде дагы жакшы результаттар болгон, аны дагы мен именно ден соолугума жараша алгам да. Ошол инструмент менен иштеп атып, мен
200% уже ынандым. Бизде только ошол программалар работает. Если ошол успешный адамдын жана бардыгы легко келген адам, значит анын ата энеси ошондой программа салган. Бул дүйнөдө бардыгы легко. Сенин гана каалооң керек. Сен бул дүйнөдө цельный адамсың. Сен бул дүйнөдө бактылуу болгону келдиң. Сен каалаганыңды алгың келгенде ошол бардыгы келет, понимаете? Ал бүт детстводон башталат да. В основном постсоветское пространствода, в основном, да, бывает исключение, но Советский Союздан кийин бизде ушундай коммунизм дегенчи баягы установкалар бар. Ошон үчүн биз жеңил эле жетчү нерсени мы себе ставим рамки, 10 жылда жетем. Мисалы, мен квартирага 10 жылда жетем. Там дагы бир бизнеске 20 жылда жетем деп өзүбүз рамки ставим. Это все только в нашей голове. Почему я это говорю? Потому что ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсү өзгөчө да. Эгер 8 миллиард адам болсо, 8 миллиард дүйнө бар бул жашоодочу. И ар бир өзүнүн в своей реальности живет, да. Анан ар ким өзү коет вот эти границы. Тем более азыр жанагы эра водолея деп айтып кетпедикпи? Азыр вот вибрация же жердин вибрациясы көтөрүлүп атпайбы? Ошого жараша азыр биз каалагандарыбыздын бардыгы батыраак реализация болот да, батыраак реализация болот. А кто вот почему необходимо, в первую очередь человеку необходимо развивать свое сознание, потому что уже аң сезими ал вибрацияга жарактуу болбосо ал кете берет, бул дүйнөдөн кете берет. Почему жанагы азыр массовый смерть получается, да, массовых түрдө адамдар өлүп атат? Потому что вибрация поднимается, кто не подходит под вибрации, их просто пространство убирает, да. Ар кандай себептер менен оорудан да, кырсык жана башка нерселерден. Сиз айтып жатасыз, мисалы үчүн үйгө 10 жылда жетем да, бир кыялына да 10 жылдан жетем деп татаалдаштырып алат депчи. Эгер бизди угуп жаткан адамдар мындай, мисалы үчүн мен айлыкка иштесем, айына 15 000 сом алсам, анан үйдү албетте чогултуп жүрүп 10 жылда алам да, кандай эле өзүнөн өзү келип калышы мүмкүн, деши мүмкүн да. Ага эмне деп жооп бересиз? Ага мен мындай деп жооп берет элем. Алардын бир эле аң сезимде бир эле источник, вот они видят источником дохода только свою зарплату. Они видят вот так, по сторонам не видят. И первое. Второе, они очень низко оценивает свой потенциал. А ар бир адам бул дүйнөдө чоң потенциал менен келет. И пока мы не увидим свой потенциал и талант, конечно, бир кичинекей источник таба алсак, ошого эле ишенип жүрө беребиз. То есть он опять-таки надеется на этот источник, не на себя. Анан ошо опять-таки аң сезимин көтөрө баштаса, ал вокруг көрө баштайт. Өзүнүн сильный стороналарын сезе баштайт. И не только зарплатага эмес, башка источниктерди байкай баштайт. Первое. Второе, он начнет себе позволять. Есть еще такое позволение, да, өзүң уруксат беришиң керек да. Мындай баланын ошол көкүрөгүн толук, жан дүйнөсүн тынч кылып чоңойтуу эне атанын колунан келеби? Кичинекейинен мындай ошол балага ошол нерселерди мээсине коюп, ошондой кылып өстүрсө, чоңойгондо деле ошондой мындай тынч абалда жүргөн адам чоңоюшу мүмкүнбү же жашоосунда кандайдыр бир нерселер ал нерсени бузуп коюуга ыктымалбы? Бул суроого мындай деп жооп берет элем да, жана социальный науканы да окудум деп атпаймынбы? Ошол наука көп нерселерге көзүбүздү ачты да. Анан бул дүйнөдө ар бир нерсе энергиядан турат деп айтат эмеспи? Адам баласы да энергиядан турат да. Вот социальный наука ошол сиз кайсы энергиялардын составын айтат да, именно кайсы энергиялардан турасыз. Цифры, за ними просто энергия турат, а цифры просто цифры, да. Анан кийин получается, если биз шоколадный торт жасасак, ал только шоколадный торт боло алат да. И даже если мы сильно хотим, ал сливочный боло албайт, туурабы? Ошого жараша, мисалы, как сказать, вот трудолюбивый адамдар болот да, или жан дүйнөсүндө тынчтык болбогон, аябай чоң өзүнө планка койгон адамдар болот. Вот ошол кайсы энергиянын составында кайсы энергия болсо, эмнеден турса, ошол будет все равно превалировать да. Ошол все равно бул дүйнөгө реализация боло берет да. Ошол нерсе мындай басымдуулук кыла берет дейсиз да? Басымдуулук кыла берет да. Басымдуулук в любом случае кыла берет. И
ошол ал нерсенин үстүнөн иштесе болбойбу? болот, сөзсүз болот. Одно дело, когда ты не знаешь, да? Второе дело, когда ты знаешь, почему бизге билим керек, знаниялар керек, чтобы управлять собой, управлять своей жизнью, своей реальностью. Ошол маалыматты билгенден кийин сен түшүнө баштайсың. Мен эмне үчүн, мисалы, дайыма эле там 8 деген бар, мисалы 8 деген да. Алар эмгектин үстүндө гана да. Алар эс алууну билишпейт да. Аларга эффективность это номер 1, да. Вот эмнеге эле мен эмгектене берем, эмнеге эле жаным тынбайт деп. Другая цифра есть, допустим, 5. Они көп кыймылдашпайт. Бир логический цепочка түзүп алмайынча алар ордунан жылбайт да, мисалы. То есть ошол объяснение, инструкция к себе, да, ошолорду түшүнгөндөн кийин көп нерсе 50% каких-то проблем сами по себе уже уходит. Вот. Ошол Суицай адиси келип буга чейин бизге интервью бергенде эже ошондо мындай суроо берген болчумун мен, мындай ушул сандар аркылуу өзүнүн жашоодогу адам миссиясын тапса болобу депчи. Анан бул суроону берип жатканымдын себеби, эгер адам миссиясын таппаса дагы, мындай башка тармакта жүрсө дагы мындай жан дүйнөнүн тынчтыгы бузулат, эгер өзүнө каалаган нерсени мындай менен алектенбесечи. Анан ошол азыр миссиясын издеген адамдар көп го биздечи. Менин миссиям эмне, өзүм жолун билбейт, күнүмдүк эле нерселер менен алектенип жүрөт дегендейчи. Ошол Суицайда ошол нерсе мүмкүнбү, өзүнүн миссиясын билип алганда? Суицайда маалымат берет да. Сенин ушул энергияларыңа жараша сен бул иш кылсаң сен ийгиликтүү болосуң депчи. Но суицайдан кийин дагы башка илимдерди окуп көрүп, мен мындайга келдим да. У каждого свой рецепт, да. И мисалы мындай болот, суицай боюнча мен, оказывается, бизнес кылышым керек экен, же болбосо мен мугалим болушум керек экен деп. Но если жан дүйнөң тартпай жатса, сен ал жактан ийгиликтүү боло албайсың да. Ошон үчүн опять-таки кайра эле, когда мы обращаемся к науке суицай или вообще башка сырткы источникке обращаться эткен өзү эле туура эмес да. Это первый, самый неправильный шаг. Надо опять к себе возвращаться. Что ты любишь, что ты хочешь делать. А в итоге, вот даже если вот по предназначению, да, сен бизнесмен болосуң, сен мугалим болосуң, сен оратор болосуң десе дагы, ошол нерсе сага бакыт алып келиш керек. Гармония, удовлетворение алып келиш керек. Ошон үчүн жолду кыскартып эле, ар кимди укпай эле, башыңа информационный мусорду үйбөй эле, просто спроси себя, что ты любишь делать, что ты хочешь делать. Сен бала чагыңда эмне кылганды жакшы көрчү элең? Эмнеден сен максимальное удовольствие алчу элең? Ошонтип эле. В итоге, вот смотрите, это тоже тренд, это тоже маркетинговый ход, я считаю, да. Предназначение, миссияны издешиң керек депчи. Анан элдин баарын, эгер бийик предназначение жетпесең, бийик максаттарга жетпесең, сен уже как бы неуспешный, да. Это тоже неправильно. Кээ бир адамдардын маңдайына тынч жашоо деген жазылган. Кээ бирөөлөргө специально они родились, чтобы какие-то великие открытия сделать, понимаете? И всех под одну гребенку не надо. И если адамдар өзүнүн предназначение, миссиясын издеп жүргөн болсо, мен айтат элем да, любая миссия, любое предназначение баягы эле гармонияга алып келиш керек. Эмне менен кааласаңыз алектенүүнү. Мисалы, смотрите, даже вот спортсмены наши, да, вот великие, успешные люди, бардыгы упорно делали только то, что они любят делать. Вот, допустим, спортсмены, им нравится вот это бороться, да, победа, спортивный интерес. Алар бизнес, акча дебей, только над этим, над собой работали. И в итоге что? В итоге они становятся чемпионами, и все, что они хотели, материально все приходит к ним самим. Ошон үчүн ар бир адам, вот надо отходить от вот этого тренда, миссия, предназначение. И это быть счастливым просто. Айгүл эже, мындай да адамдарды, тааныштарды мен угуп көрүп эле жүрөм да, мындай өзүн укканда дагы мен эмне кылгым келет, мен киммин деген нерсени дагы мындай таба албай кыйналган учурлар бар да. Ал нерсеге качан мындай адам күндө өзүнө ошол суроону берип, өзүнүн үстүнөн иштегенде анан өзүн өзү табабы, же отуруп алып эле бир күн так мен ким болом, же мен эмне каалайм дегенде дароо эле жооп таба албайт да. Ошол туура айтасыз. Өзүн өзү угууга келиш үчүн дагы эмгек керек да. Ошол самое главное, да. Если у человека стоит задача услышать себя, баягы эле не головой, а сердцем надо, опять-таки, азыр бизге
Мы в таком прекрасном мире живем сейчас, время, столько знаний, столько источников информации, да, просто издениш керек, да, издениш керек. И изденип жүрөгүңдө именно отклик болот да, не головой, а жүрөгүңдө отклик болот. Азыр аябай көп проводниктер, мастерлер бар го. Анан ошол отклик болгон мастерди угуп, над собой иштеп, ошентип анан ойготуш керек да. Эгер сен баягы программалар менен жабылып калсаң, өзүңдү биле албай атсаң, опять-таки надо работать над собой. Ошол өзүңдү өзүң издеп, өзүңдү ойгото баштаганда, анан уга баштайсың да. Мен өзүмдү мисал кылсам, мен ушул жумушум бар да, башка жумушум бар, анан мындай бир учурда бир мындай тегирменге түшүп калам да. Анан кээде отуруп алып ойлоном, бага эмне кереги бар деп ойлонуп, мындай сиз айткандай өзүмө суроолорду берип, анан бир тынчтанган абалга келем, бир нече убакыт кайра эле анан ошол тегирменге түшүп калам да. Ушундай нерсе болобу же мындай бир жан дүйнөң тынчтангандан кийин ал нерсеге түшпөй каласыңбы? Жан дүйнө тынчтангандан кийин ал нерсеге түшпөй каласың. Анткени сиз айтып атпайсызбы, мен экинчи жумуш бар, анан кайра эле тынчсызданып кайра түшүп калам. Вас вот мурдакы непроработанные программы, паттерны занятости, допустим, да, или бирдеме налек болуш керек, или мен бир нерседен калып калдым деп, баягы эле внутренние программы работают и вас притягивают туда. Хотя там внутри вы в моменте чувствуете, что это не ваше, не хотите делать, понимаете? И баягы программаларды, почему надо работать, убирать эти программы? Потому что аларды алмайынча одного осознания недостаточно. Головой мы понимаем, но аны жана подсознаниеден алмайынча ал сизди кой бербейт да, кайра эле ошол жака кире бересиз да. Но если вот один отклик такой был, это уже звоночек, надо подумать, да. Сиз айтып калдыңыз, мындай тынч болгон убакта эле сен каалаган нерселер келе берет депчи, ананда психологияда бир проработка деп коет го, бир нерсени кайталай берсең ошол нерсе аткарылат депчи, мындай аффирмация. Аффирмация. Ошол нерсе чынбы? Кээ бирлер айтат, ал нерсе такыр болбогон нерсе дейт, айрымдар айтат, аффирмация абдан чоң жардам берет деп. Ар бир адамдын өзүнүн восприятиясына жараша, но на 90% аффирмации не работает. Ал только сага бир ой берет, какой-то осознание берет, но конкретного результата от аффирмации нету. Ал иштебейт. Мен ойлойм да, ошондой адам өзүн убактылуу эле алдайбы депчи. Алдайт, и вы знаете, все время мындай для себя ищейка болуш керек да. Бир нерсе силерге жагып калса дагы, бир нерсенин артынан түшсөңөр дагы, кайра өзүңдү сурай беришиң керек да. Мага бул керекпи? Мен точно, действительно ошол нерсе мага керектүү үчүн бартамбы депчи, вот эта ищейка никогда не должна не останавливаться, да. А то сейчас маркетологи же они очень крутые, они прям продают то, что нам не нужно. Когда, допустим, в этой жизни, когда нам нужны были влажные салфетки. Вообще понятия салфеток влажных не было. Но они же нам продали, и биз ойлонбой эле аны алып колдоно беребиз. Ошондой эле да. Буга чейин да бир психолог келип айтты да, мындай бактылуу адам максат койбойт деп айтты эле. Комментарийлер ушундай келди, мындай максаты бар адам бактылуу болот, адам бул дүйнөгө максат коюп ошол нерсеге жетиш үчүн келет депчи. Анан сиз бул нерсеге кандай деп ой пикир кошосуз? Я согласна. Мүмкүн бир 2-3 жыл мурун же 5 жыл мурун мен каршы болмокмун. Бирок азыр мен буну менен 100% макулмун. Себеби максат койгондо, особенно чоң максаттарды койгондо, мы живем только будущим. Бул настоящий жашоону унутуп калабыз. Учурчакты унутабыз. Учурчакты унутуп калабыз дагы. Негизи адам баласы здесь и сейчас, азыр ушул убакта бактылуу жашаш керек, ушул убакты сиңирип жашаш керек да, сезип. Бүгүн биз кандай жашасак, это кирпичик на завтрашний день. А если бүгүн биз санада өтсөк, эртеңки күнүбүз да санада болот да. Поэтому мен буга кошуласыз. Кошулам. Ошол жаңатан бери айтып жатабыз, ошо жан дүйнө тынчтыгы деп, аны ошол нерселердин баардыгын бузган таарыныч, стресс, тревожность канчалык, мындай анын проценти канчалык эже? Ички жөлөгүң туруктуу болгондо, сени эч ким обижать эте албайт, претензия кыла албайт, сен эч кимден эч нерсе күтпөйсүң. Вот ожидание. Все приходит от ожиданий. Биз ар бирибиз өзүбүздүн дүйнөбүздү жашайбыз дагы, ички дүйнөбүздү. Ошого жараша адамдардан мамилени күтөбүз да. Кандайдыр бир башкача иш аракетти күтөбүз. Вот, конечно, ошонун баардыгы биздин энергиябызды алат, во-первых. Во-вторых, ошол ички дүйнөбүздүн тынчтыгын алат. Гүлөжанда,
Бизди көрүп турган көрүүчүлөргө бир кеңеш бериңиз. Балким сизге окшогон адистерге барууга мүмкүнчүлүгү, шарты, убактысы келбей жатса, ошол жан дүйнөдөгү тынчтык абалды үйдө отуруп эле кандай жолдор менен мындай бир аз тынчтандырууга мүмкүн? Биринчиден айтат элем, жан дүйнөнүн тынчтыгындагы биздин ачкөздүк алат да. Биз өзүбүзгө кереги жок, давно биз анын пайдасын алып, бирок давно бизге кереги жок нерселерди чогултуп жүрө берет экенбиз да. Вот цепляемся один раз за что-то заплатили, и ошого мы цепляемся да, кармайып өзүбүзгө жүк кылып жүрө беребиз да. Пора давно отпускать, но биз ошону кармап годами жүрө беребиз да. Первое, что я хотела бы сказать, отпустите все в своей жизни. Вот бүт баардыгын кой бергиле да. Отпустите в жизни все то, что вам уже больше не служит. Да? Вот просто скажите, мен азыртадан баштап мага кереги жок нерсенин баарын отпускаю деп, жеңилдик болот. Аялдарды, как обычно, үйүн жыйнайбы, кереги жок нерселерин ыргытабы, да. Андан кийин второе, поймите, что всем еще биз мындай ойлойбуз да, элдин баары бизди карап турат депчи. Всем, на самом деле, всем на всех пофиг, да. Извините меня за выражение. А силерге, адамдардынка силерге иши жок. Эч ким менен иши жок. Надо успокоить, просто обратить на себя внимание. Мен кийимин, мен эмне кылганды жакшы көрөм. И плюс, азыр интернет ар бирибизде бар. Вот отуруп Инстаграмда, ТикТокту бир болбогон видеолорго карап отурабыз го развлечениянын. Ошонун баарын токтотуп, для начала в день хотя бы по полчаса надо найти такую информацию, которая вас будет развивать. Ошол жарым саат бүгүн бир нерсени окуп, эртең көз карашыңыз өзгөрүп калса, это уже плюс. Да? Вот с этого надо начинать. Не надо вот слишком большие ожидания строить. Абдан жакшы маалыматтар болду, айтып калдыңыз, ошо жан дүйнө тынчтык абалын ачкөздүк бузат депчи. Мен бир жакшы сөз уккан болчумун, мындай адамды бактысыздыкка напси алып келет депчи. Напсиси чоң адам мындай бактысыздыкка туш болот экен да. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы жакшы маалыматтарды жеткире алдык деген терең ишеничтебиз. Буйруса дагы көптөгөн эфирлерди жасайбыз Айгүл эже менен. Эгер суроолоруңуздар болсо дагы ала турган кеңештериңиздер болсо өзүнө кайрылсаңыздар болот. Эмесе кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.